Алло. Алло, Кутман таңың менен татынам. Нурдан байке. Бирге болсын, кандайсыз? Мен жакшы. Кечир көпкө чала албай жүргөндүгүм үчүн. Жумуштар менен чуркап жүрүп. Түшүнөм. Жайкы каникулдун эң алгачкы күнүн өткөрүүгө кандай пландар бар? План деле жок, эми эле ойгонбодумбу. Анда жакшы экен. Даярданып тур. 1 сааттан соң барып алып кетем. Кайда барабыз? Анысы күтүлбөгөн белек болсун. Буюрса сагат жагат деп ойлойм. Макул анда. 1 сааттан соң көрүшкөнчө. Жайкы сессияны ийгиликтүү тапшырышың менен. Рахмат. Азамат. Кеттикпи? Күтүлбөгөн белегиңиз аябай сонун жер экен. Мага жакты. Рахмат сизге. Бул баарысы эмес татынам. 100ге чейин санап, артыман барсаң, чыныгы күтүлбөгөн белекти ошол жактан көрөсүң. Макулбу? Макул. Сөзсүз 100ге чейин бирок. Макул. Эч эле түшүнбөй турам. Бул эмне? Булбу? Бул деген менин айым. Шындыкпы? Бул дүйнөдөгү эң өзгөчө жаралган керемет мен үчүн бир гана сенсиң. Менин сага болгон сүйүүмдүн алдында булар эч кандай мааниге ээ эмес. Сураныч, түбөлүктүү асыл жарым болуп мага турмушка чык. Буйруса, бул тандоом үчүн эч качан өкүнбөйсүң деп сөз берем. Telefonla cevap ver. Telefonla cevap ver. Алло, Нурдан байке. Алло, кимдейсиң? Жинди кылма болду го ушул Нурдан байкең сенин. Жөөкчай сен белең. Ким болмок эле дагы менден башка? Нурдан байке деп ойлопмун. Азыр эле түш көрүп жаткам. Андан башканы ойлобосоң дагы кимди түш көрбөк элең? Эмнеге чадың деп сурабайсыңбы? Мен да сагындым. Жок сагынып эмес, жаман кабарым бар. Турдуңбу, Жожо? Эртерээк жуунуп, мага жардам бере койчу, жетишпей жатам. Күндөгүдөй, укмуш кызым. Багың дагы колуңдай таттуу болсун. Рахмат. Олтуруп эле жакшылап жеп албайсызбы? Бир нече минуттага эч ким соттоп жибербестир эми? Убакыт болсо гана кызым. Атасы болдуңузбу? Галстук.
эми өйдөдөн ала түшсөң эмне болот делең? Бас, ап келе калчы. Кызымдын куймагынан жеп алайын. Бисмилда. Жакшы жатып жай турдуңбу, кызым? Жаным десе. Эң сонун болуптур. Аш болсун. Колуңдарды көрбөсүң, кызым. Рахмат. Мен аш болчу кызым го. Мына менин баш болчу кызым. Кандайсыз? Жакшы, жакшы. Мени куткарып калдың, Ажар. Каникулум башталды, мынча көп уктасам кантем деп. 2 бутум 1 бутума тыгылып аткан. Өтүккө. А? 2 бутум 1 өтүккө тыгылып болот. Эми шашканда. Мунуңузду байлаңызчы бүгүн. Эми үстүдөн байлай түшсөң эмне болот элең эми? Ой, мен шашып атсам, качан байламак элем? Эми мен байласам тез эле жетип каласың. Сиз да олтуруп тамагыңызды жеп алыңызчы. Мен өзүм эле байлап Бир машинеде кетебиз экөөбүз. Бат-баттан өзүңүз эле байласаңыз болмок. Ай, өзүмдүн тестиерим болсоң өзүң. Баса. Азыр Аяша таң чалды. Быйыл жибек көлгө бара албайт дейт. Энеси айылда сырколоп калыптыр. Айторошуга каралашат дейт. Анан сен да эс алуу убактыңда үйдө отура бербестен жибек менен кошо барып келсе дейт. Эмнеге үйдө? А көлчү? Кызыксың го? Сени кантип жалгыз жиберебиз? Жалгыз эмес, бүт эле окуу жайсагы студенттер менен бирге барабыз го. Эми аларды биз тааныбайбыз да. Көлгө барбаганда эмне? Айылга бар деген турасыз, батасы? Эми барса эмне болуптур? Арсланбап айыл аталганы менен эң сонун кооз жер. Жаш кезимде далай жолу каникулда барчумун. Билебиз аныбызды. Канчалык кооз болбосун, кантсе да айылда ал жак. Ала качып кетишсин анан. Болбогон нерсени айтпачы. Айылдын тоң моюн зөөкүрлөрү. Барса сабырдын үйүнө барат. Аяш энебизге каралашып, колуна кол, бутуна бут болуп берет. Же унутуп эсиңен чыгарып койдуңбу? Аяш энебиздин эмне кылганын илгери бизге? Эмнеге унутайын? Бирок эми жаш кызды жиберүү шартпы азыр? Мен бир жолу 1 жылда адам чей салып келсин деп жатамга жарды. Айылданбы? Ажар, айтып эле жүрүң го. Сага жагат барсаң. Апам сарсана болгудайм. Анан өзүмдүн дагы анча бутум тартпай турат. Тартат эле болчу, эгер Нурдан панкең ошол жакта жүргөн болсо. Койчу жөөк чач. Койбой эле. Саламатсызбы Чолпон байке? Ооба, биз олтурабыз. Сиз кайдан көрүп? Жок. Макул. Кайсыл Чолпон байкең? Класс савчикпи? Эмне дейт? Азыр келем дейт. Жолдон өтүп бара жатып тааныбай чалдым дейт го. Байкуш. Дагы деле үмүт үзбөй жүрөбү? Жакы салуу күнүңөрдүн башталышы менен келдим. Рахмат. Экзамендерди ийгиликтүү тапшырып алганыңар менен кут. Рахмат байке. Рахмат байке. Келиңиз отуруңуз. Бул эмне отуруш? Эс алууда ошондой болмок беле? Эс алуудай кылып, жакшыраак жер таап, ошол жактан барып отуралы. Жок, рахмат Чолпон байке. Үйгө качуу убакытта болуп калды. Балким башка күнү, Ушундай да болмок беле? Жүргүлө, жок дегенде жакшыраак болмосо калып барайын. Бирден болсо да. Жок. Рахмат Чолпон байке. Эмне үчүн? Айтпадымбы үйгө баруу керек? Балким Нурдан болбогонум үчүндүр. Эмнеге андай дейсиз? Эгер Нурдан сага ушундай сунуш кылса, чынын айтчы. Ага да ушинтип жок деп айта алат белең? Жо эмне үчүн өзү Нурдан? Жо өзү айтчы, эмнеси артык ошол Нурдандын? Чолпон байке, сиздин эмнеңиз артык? Нурдандынчы, Нурдан. Баарыңар бирсиңер. Жакшысы тынч коюңуз менен Чолпон байке. Бактыңызды башка жактан издеңиз. Гүлдү алып кеп жок дегенде. Макул, гүлүңүздү алайын. Бирок муну башка мааниде түшүнбөңүз. Мен сизди байке катары сыйлайм. Нурдан экөөмү тааныштырганым өкүнөм. Буйрук болсо, башка жактан деле таанышмакпыз.
кандайсыз эрекеже? О, Ажар, келгиле. Сонун, өзүңөр кандайсыңар? Жакшы. Бул сизге. Ой, рахмат. Кандай жибек сулуу? Жакшы, рахмат. Мода сизге. Жөн жайлы? Ооба. Башчы мырза өзүндө? Албетте. Азыр түшүк тамактан келген болчу. Анда биз кирип чыгалы. Албетте, өзү да бош болуш керек. Анда жакшы экен, жүр. Кандай анан кызым? Апаң менен атаңдар жакшы турушабы? Жакшы. Жумуштарыңыз жакшыбы өзүңүздүн? Шүгүр. Ажүрөк эжем келип, ооруңуз жеңи деп колуңуз узарып калдыбы? Узартпай калсын ал. Бул дүйнө иш жүргүзүү тартибибиз дүйнөлүк мерчемге туура келбейтимиш. Лондон тартибин киргизем деп бар жоктун баарын алмаштырып жатат. Бу жасаган ишим аз эле. Эжеңер келгенден бери ушул офистен күнү түнү башым чыкпас болду. Жакшы го. Жаңы дүйнөлүккө кымага түшүп алсаңыздар. Жакшы албетте. Бул жаштар баарыңар бирдей эле көз караштасыңар. Айзирек эжем эмнени карап жатат? Гүлдөрүңүз чаң басып кеткен турбайбы? Кече эле жууп аткандай болгон. Эми терезе ачык болсо чаң басты да. Жибек кызым кандай анан? Экзамендер бүтүп? Ооба, бүттү буюрса мунусу дагы. Жакшы. Бул жылы каникулда айылга баратсың. Айшенемди жакшылап кара. Карысы бардын ырысы бар дегендей. Бул өтө сооптуу чоң иш. Ооба, барып караймын. Анан Ажарда чогуу барса жакшы болмок. Ооба. Эртең менен мен да айткан болчумун барып кел. Сиз айтыңызчы, атам менен топарчу экенсиз го айылга. Сонун жер, Эң сонун. Мага да жакчу. Анда неге барбай калдыңыздар ал жака? Кол тийсечи кызым. Анын үстүндө азыр атаң менен апаңдар дагы бул жакта болуп калышпады. Ата. Жөөк мен кетем айылга. Жакшы го. Макул. Апама айтып коесуз да. Азыр эле жөнөгөн жатасыңарбы? Ооба, өзүңүз айтып элеңиз го бардык нерсенин эрте болгону жакшы деп. Ооба. Жакшы калыңыз. Макул. Жакшы барып, жакшы эс алып келгиле. Жакшы. Жол канчалык оор болбосун. Бир келип көрүүгө арзыган аябай көркөмдүү жер экен, Бул дагы эчтеке эмес. Айылдын эң кооз жерлерин бул жерден көрө албайсың. Көрүү үчүн басуу керек. Бас эне. Ажар, басчы эми. Мындайда бүгүн эңсип жаткан шаркыратмаңды көрө албай каласың. Айылдан ары дагы алыспы? Алыс эмес. Айыл бул жакта, шаркыратма болсо бул жакта да. Айылга барган соң кайра бул жака келебиз. Кел энди азыр биринчи шаркыратмага барып, анан айылга өтүп кетебиз. Тентектенбечи. Ушунча жүк менен элестет шаркыратмага чыгып баратабыз. Азыр эле бадыңбы өзүң жакын деп? Жүк менен эмес да, алга чыгууга жетип алалычы. Дагы алдыда 1 ай убакыт бар го. Жибек чач, азыр эле баралычы? Жок. Жибек чач. Чечи, жынды кыз. Ким? Жүрчү кеттикчи. Кайдагыны баштап сиз дагы. Бир жакшынакай отурган үйдөгү кызымды Болуп калчы эми. эмнени болду кулат? Деги кандай атасыз? Кечээден бери кызыбыздан кабар жок. Болуп калчы эми. Жаңы эле айтпадымбы? Айылда байланыш жок экен. Бар, бир дөңсөөгө чыкса деп айтпадыбы? Ажар ал дөңсөөгө чыга элек болсо, байланыш кайдан болсун?
Үйдө эле отурса ушинтип күтмөк белек. Качан ал дөңсөгө чыгат да чалат деп. Көп кайгыра бербесең, мына Айчүрөк деле Лондондо жүрүп келди го. Эми Кудайга шүгүр өзүбүздүн жерибиз го. Ата апа, койгулачы эми таң атпай талашып тартышпай. Бир аз күтө турса өзү чалат. Күтпөгөнгө арга барбы, кызым? Бирок байланыш болору менен мен кайттым. Айтамын, мен мындайга чыдабаймын. Кудайым. Адашпадыңарбы кыздар? Ой, жакшы болсоңуз, Кенже эже? Не? Кечирип коюңуз, Кенже аке. Не? Кенже аке дедим. Карындашым жакшынамы куш келипсиз аксыга, кадамыңыз куттуу болуп калса экен аксыда. Окшоп акем бакшыгаңай сүйлөйсүз кооптуга, кадамымды калтыргыдай не бар мага аксыда. Панар болуп бактына жар болосуз жакшыга, Өзүн өзү мактаганы өрттүгүмүз жактыда. Кымча экен белиңиз, курч экен го кебиңиз. Карындашым айтыңызчы кайдан болот элиңиз? Кыйытып сөз бекерин ай сурап кайдан экеним, макул айтсам айтайынчы Кыргызстаным мекеним. Билген мындай жериңиз бир экен го жерибиз. Аксы сиздин жериңиз ай, мен болом жериңиз. Тымызым жаркыраган жылдызым, жакын келген турбайбы жакшынакай жен кызым. Жылдыз деле эмесмин ай Шеф, кыздар. Мен бүт баарын көрдүм. Жок, алар такыр башка кыздар. Мен бүт баарын көрдүм дедим. Бас дегенде баспайсың мени. Адашпай элесизби? Алар такыр башка кыздар. Мен адашканым качан көрдүм. Ассаламу алейкум. Ой, балекетиңди алайын. Энеке байым, кандайсыз? Кара көзүм менин, садаган кетип калайын. Боюңду өсүп чоң кыз болуп, соңго чоң боюңдан айланып кетейин десем. Энеке байым, өзүмдүн амансызбы? Ананчы, мен эмне болмок элем балам? Саламатсызбы? Саламат, айланайын, келе кой. Жакшысыңбы? Жакшы. Амелесин жакшы келип алдыңбы? Силердин келериңерди уккам, бирок мынчалык эрте келет деп ойлогон эмесмин, балдарым. Жүргүлө, келгиле, мен көтөрүшүп коеюн. Жок, жөн эле Жөнүнө коюңуз. Келе кармашайын. Жеңил эле. Кандай кызым? Ата-энең тынчпы? Ооба, сизге салам айтышты. Жакшы. Таштан! О, таштан! Таштан! О, чык балам, кыздар келди. Келдиби? Апа, Аке, кандайсыз? жүктөрүн көтөрүп Саламатсыз. киргиз. деп айтат. Өзүм эле көтөрүп киргизем. Бу Айгүл эмес го бул. Неге алдадың мени? Бу Айгүл эмес. Айгүл жалгыз жаңа түйүнө келет болчу. Мен аны ошол жерден күтмөкмүн. Ал деле дубана десе. Бул эми ушундай айланайындар. Буга көңүл бөлбөгүлө. Жүргүлө айланып кетейин дерим. Жүргүлө. Жүрүңүздар. Киргиле үйгө. Муну атам берип жиберди. Чай кошуп ичкенди жакшы көрөт эле деп. Рахмат. Жаш кезинде да ар келген сайын ушинтип көтөрүнүп алчу чоң атадай болуп. Мен ыраазымын балам. Силер эчтеке албай келсеңер деле. Силерди көрүүнүн өзү эле мен үчүн чоң каниет болуп калбадыбы? О, Сурманы. Ким болду? Отура бериңиз, өзүм карап келем. Балам, сен чайдан ичип турчу. Мен да карап келейин. Ким болду экен? Келиңиздер. Саламатсыз. Биз келдик, силер келгиле. Келдик, рахмат. Базар Орун райондук ички иштер бөлүмүнүн лейтенанты, Жаңгактыкой айылдык милиция кызматкери Кубаталы Жакпалиев болом. Жакшы. Келиңиздер үйгө. Жок, рахмат. Биз кызмат. Рахмат. Энеке байым. Ой, кел Кубаталы. Сурмане. Келгиле. Саламатсызбы? Келиптирсиңер. Бу келген конокторуңузду тааныйсызбы өзү?
Ой, тааныбагандачы. Бул менин неберем, Жибек жашта. Небереңиз болгондо Сабырдын кызы. Сабырдын кызы. Жанында келген кызчы. Жанында келген кыз Сабырдын досу бар эле го, билесиңби? Ошонун кызы. Шорпосунун шорпосу дебейсизби? Паспорту же күбөлүктөрү бар бекен неберелериңиздин? Ай, Кубаталы, сен эмне болуп калгансың я? Жылкы теппей, жылаан чакпай эле. Кызматчылык сурмени. Паспортторун көрүп коюу бул биздин милдет. Койчу айланайын болбогон сөзүңдү жаш кыздардын жүрөгүн түшүрбөй. Бул эмне деген жакшылык? Азыр ар бир адам коопту. Билсеңиз, четтен жаңгак токойго келгендер мыйзамсыз аңылоо менен, алар кап тамырларды алуу үчүн жаңгак дарактарыбызды кыюу менен айлыбызга зыян келтириши мүмкүн. Кубаталы, булар билсең менин акыбалымды билгени келишиптир. Өзүң ойлоп көрсөң, ушулар аңылоого жарайбы? Я. Ажар, сен да паспортуңду алып чыкчы. Милиция келиптир. Кандай? Эмне үчүн айлык төлөп атат деп ойлойсуз өкмөт биз үчүн? Эмне үчүн? Биз кызмат бурчубузду аткарууга милдеттүүбүз. Мынаке. Жанагы кана шерейин. Чакыр аны дагы. Ооба, чыгат азыр. Канча күнгө келдиңер? Жакы каникул аяктаганча. Демек, студент турбайсыңар. Студенттер айланайын. Саламатсызбы? Документ текшерүүдөн эч кимдин жүрөгү түшкөн эмес. Билсеңиз, бу баарыбыздын эле коопсуздугубуз үчүн мыйзамга киргизилген. Биз мыйзам үчүн, акыйкат үчүн эле кызмат кылып жүрөбүз, сурмени. Акыйкат үчүн күрөшкөнү үчүн сага ыраазымын, айланып кетейин. Азаматсың, сен да азаматсың, айланайын. Эми үйгө кирип чай ичип кеткиле. Жок. Жүргүлө. Кызматчылык деп атпайынбы, сурмени? Мындан кийин силер менин көзөмөлүмдө болосуңар. Билбей калат деп ойлобогула. Мен баарын көрүп турам. Жүйек досун келип турган шаардан. Кубаталы коргоочу сурак алып жатат. Бир болсо бир кылмыш кылып качып келген окшойт. Келжирөөчү. Келжиребейди, ишенбесең бар өзүң кара. Сур менен үйүндө. Опур-топур болуп атат. Ой. Эркек баладай болуп шым кийгениңерди койгула. Айыл жергесинде аның арды эч ким түшүнө бербейт. Андан көрөкчө таптатынакай болуп, узун көйнөк кийип алгыла. Аз болсо мен тиг алмакан кайтып дагы тиктирип берем, айланайын. Кандай экен? Жарашып турбайт экен? Болот экен, айланайын. Карачы боюң чыга түшүптүр. Таптатынакай жарашат экен, садагаң болоюн десе. Ушинтип кийинип жүрсөк балам, айланайын. Достум, кандайсың? Турсунай. Кандайсың өзүң? Жакшы, келе турган күнүң да бар экен го биз жакка. Бар да, анан өзүң кандайсың? Кандай жүрөсүң? Жүрөм Кудай деп. Жаман агарыпсың го? Эмне шаарда күн жокпу? Ошол элем го. Жүр, отур. Ой, Айшина кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы, айланайын. Небереңиз келип сүйүнүп калдыңызбы? Сүйүнүп калдым, албетте. Сен келгениң өтө жакшы болду да. 3 жыл болуп кетти окшойт, Ошондой болуп калды окшойт. Окуудан такыр бошо. Окууларың жакшыбы? Окутасың? Жакшы, рахмат. Өзүңчү? Эмне тапшырам деп тапшырбай койдуң? Айштам да. Казан аяк университетине тапшырасың деди. Качан тапшырайын деп атасың анан? Тапшырам буйрса. Ой, Турсунай, бул менин досум Ажар. Таанышып алгыла. Турсунай. Мен да Жектин эң жакын досу болом. Сен ар келгенде айта берип таанып да калгам, сүрөтүңдү да көргөм. Жибегим мурда келгенде жаш эле. Азыр эми бойго жеттиңер силер. Баралыңарга келдиңер. Мен силерге тамак жасаганды үйрөтөйүн. Тандырга нан бышырганды үйрөтөм. Камыр? Ой, нан? Камырым ачып кетти, нан жабышым керек эле. Атам өлтүрөт. Силерге алаксып жатып, унутуп калса керек байкушум. Ооба. Ошентип унутуп калган окшойт го. Тик отундарды очого таштап берип койчу. Апа. Бүгүн да келбеди Айгүл. Автобустан
Geç kalganга, Автобусқа кечигип калганда балам. Келет айланайын, келет. Жинди болдуңбу не? Жүрөгүңдө бар экен го. Ушуга да ушунча болдуңбу? Эми айыл жери болуп, терезе ачык турса, бир нерсе кирип алды деп ойлободуңбу? Эмне? Ушундай учурлар да болобу? Кандай учурлар? Терезеден жылан кирип, түшөгүңө кирип кеткен. Болбогондочу, бул жер айылда. Жакшы жат. Ушул жери жакпады. А башкасы жактыбы? Ооба. Айлана терел кооздугу, абасынын тазалыгы, салкындыгы, адамдардын жөнөкөйлүгү, баяоолугу, айылдагы жым-жыртык, өзгөчө шаркыратма жакты. Эртең менен көзүмдү ачсам, дагы ошол жерде болуп калсам, Кел эртең менен дагы шаркыратмага барып келебиз. Жибек, жакшы эс ал. Төнөнбөй бил болсун. Турчу. Жибек чайчы, турчу. Турчу эми. Жакшы эле эс алдың. Кече менден эрте уктагансың. Таксиде да жыргап уктап келгенсиң. Турчу эми, Жибек чайчы, турчу. Нели болтасың? Эч нерсе, тур кеттик. Таң атпай кайда? Таң эбак аткан. Шаркыратмага барабыз. Тур бол. Жинди болбочу. Эмне бар ал жакта? Жибек чайчы, турчу эми, болчу, турчу, Жибек чайчы. Койчу. Апа, балким ооруканага баратырсыз. Өзүңүз врач болсоңуз. Ден соолукка кайдыгер караган болбойт го? Жок, кызым, жок. Жакшы элемин. Келиңиз анда могу дарыдан ичиңиз жок дегенде. Дарыны көргөм жок. Апаң дагы адаттагы концертин коюп жатат. Азыр турат дагы жумушуна барат. Сен да даярдан, кечигебиз. Ата, сиз бара бериңиз, бир аз туруп өзүм жетип алам. Болуптур. Менин кызымды таап бериңизчи, атасы. Обу жоктонбочу. Жакшыны болсоң, тур. Жумушуңа кечигесиң эми. Эмнеге ойлонбойсуз? Аяш энебиздин оорукчан Таштанды бакма баласы бар эмес беле? Айгер бою жеткен кызыбызга тийишип. Болбогон кеп сүйлөбөчү ай. Бакма болсо эмне болуптур? Эм кантса да Аяш энебиздин колунан тарбия көрдү да. Өзүң деле көрдүң элең го. А деп оозун ачса, жүрөгү көрүнгөн бала. Бала кыял болсо эмне болуптур? Көп сөз көбөйтпөй, жумушуңа кечигесиң, тур. Болбогон сөздү койсоңчу балам. Өзү бул айылга биринчи жолу келген болсо, ана мына эреки токойдун ичинде адашып кетсе эмне болот ие? Мен бар деп айтпады мени, өзү барам деп жаткан. Эми кант? Эшсиз десе. Таштан! О, Таштан!
Таштан балам. Айланып кетейин, бол тез. Бияка чыкчы. Карындашың жолду билбейт. Бул токойдо адашып кетиши мүмкүн. Шаркыратма жака барып, алдынан тозуп келчи, кагылып кетейин балам. Айланайын. Мен барбайм ал жакка. Эмнеге барбайсың ботоң? Мен ал жакка түштө барам. Азыр Айгүлдү күткөн арам мен. Ажарчы? Ажар адашып кетсе эмне болот балам? Мен Ажарды сүйбейм. Мен Айгүлдү сүйөм. Мен азыр барбасам ал дагы келбей коет. Ал деле сүйбөй калгыр десай. Кабатыр болбоң, сен мен өзүм барып келем. Ошентчи балам, ошенте койчу. Бул токойдо жаш адам эмес, чоп-чоң кишилердин канчасы адашып кеткен. Кандайсыңар? Жакшы кызым, келе кой. Келдим. Жүрчүгө барып келеличи. Ошенте кой. Экөөңөр барып келе калгылачы. Шаркыратмага. Ажыр эртең менен ушул жака кеткен болчу. Анан ал келип турго. Каяка келиптир? Ким келиптир? Үйгө? Тигине музоо менен ойноп атат. Келип турго. Жүрөгүмдү чиширди го. Ара жакшы эми. Басыңыз. Эмне жоголуп кетти дедиңер беле? Келдикпи? Келдик. Ушул биздин мегадыбы. Чыкпады го эч нерсе. Бул жерден чыкпасак, тигил жакка барсаң, ошол жерден чыгат. Мына меники да чыкты. Аяш кой. Айтпай эле коюңчу. Алло. Апо, кандайсыздар? Атам жакшыбы? Таштан Баатыр. Отурасыңбы чарчабай? Отургандан да адам чарчамак беле. Кубатал ака. Келе болду. Дагы деле Айгүлүңдү күтүп отурасыңбы? Башка кимди күтмөй келем анан бул жерден. Кайкыш. Таштан. Айгүлүңдүн турмушка чыгып кеткенин билесиңби өзү? Чыкса жаптыры. Ал да айтпели. Ал келем деген болу. Ал келсин. Жаман деген. Кой. Ал жарышып келет. Силер алдайсыңар мени. Силер барыңар алдайсыңар мени. Бул адам болбойт го. Жана эртең мен кечеки күлөкөнү дагы көрдүм. Жүрөгүм бир сулк этти. Бирок эмнегедир корккон жокмун. Кандайдыр бир жылуулукту сездим. Эмне экенин аябай билгим келип турат. Келиртиң мен дагы бир жолу барып көрүп келебиз. Уйкучуум десе. Жакшы сал. Түнүң бейбил болсун. Жан эле гүлүм туруп жүрбөдү беле?
Сарай жакта атаңдын атын растай бер деген. Жөн эле коюп аптырсың. Кыз балага ат токут. Токой эле жүрбөйбү. Студентин кайда жүрөт? Көрүнбөйт го бүгүн дагы. Машыгып жүрөт чамасы. Азаматым десе, тагыппайдыңбы? Баракелде. Бисмилlah. Ата, О, кызым, мен окуум эртерээк документ тапшырыш керек экен. апаң айт. Эжекең менен сүйлөшсүн. Тапшырыш керек болгон болсо, тапшырасыңар да. Макул. Мынакей. Студентин келсе айт. Бекер убакытты корото бербей, капшыттагы чөптү баштай берсин деди да. Болсо бүгүн кечке. Болбосо Акзону аралап, эртең кайтабыз буйруса. О, коңкошум десе, турдуңбу? Коңко эмесмин. Ана. Жолуңуз болсун. Макул, жакшы тургула. Чоңгыз, эгер байкаган болсоң бул жер Токой. Асага шаар эмес. Айланын аю, карышкыр деген жапай жырткычтарга толтура. Жалгыз жүргөндөн сак болсоң. Макул апа. Сиз сарсана болбоңуз. Макул. Болуптур, макул. Анан ушунча жерге чыгып, СМС күтүп олтурбай, жөн эле жолугуп сүйлөшө берсеңер болбойбу? Уятта дос, элдер көрүп калса эмне дейт анан? Эмне демек эле? Тиги Акбардын кызы Мусанын баласы менен болуп кеттир деп сөз кылып чыксын анан. Келдиби СМС? Жок, бүгүн жазбаптыр го. Тиги Тескей жакта оюн издеп жүрөт дешти эле, таппаган окшойт. Тапса бул жака чыгып жазмакта. Сен жазып койдуңбу анан? Жазып койдум. Эсен аман таап алыңыз дедим. Баса. Бул жерде да аю карышкырлар барбы? Каерде? Ушул мегадөбө жакта. Жок ай. Айылга кар калың жаап эле кышында жакындап келишпесе, айылга мындай жакын келбейт. Анда тигил шүмшүк мени алдаган турбайбы? Кайсы шүмшүк? Жанакы шаркыратмада коркутуп жатканчы. Аны көрдүңбү анан ким экенин? Көрмөк түгүл сүйлөшкөнгө да жетиштим. Ким экен ал? Дагы бир коркутканды жакшы көргөн шүмшүк го. Устам жүр. О, таштан жанына отуруп. Жо, рахмат Котол аке. Мен жумуштарым бар барайын. Жо, рахмат Котол аке. Таштанбай, кандай отурасыңбы? Отурам. Ырысы жок. Жакшылык түйүлбөгөн. Батыр, отурасыңбы? Ушу көкбет дегенден экиле адамды көрдүм. Бүтүндөй өмүрүмдө. Алардын бири сенсиң. Экинчиси болсо мына мен өзүм. Көкбет деп айтпасаңыз, мен сизге не кылдым? Сен мага эч нерсе кыла албайсың. Сен өзүңө кыласың. Ушу жаңгактын түбүндө канча жылдан бери отурасың, ошол Айгүлүңдү күтүп. Мынау турган алмабак көчөт болчу. Айгүл турмушка чыкканда. 2008 жылы турмушка чыккан болсо, 8 жылдан бери отурат экенсиң.
Жайды жай дебедиң, кышты кыш дебедиң. Эртең менен келип, кечке ушул жердесиң. Куат аке. Сиз күттүңүз эле анчалык. Мен азыр деле күтүп келем. Быйыл 26 жыл болот экен. Кимди? Көтөрүлүүнү. Биздин тагдырлар окшош таштан. Сени да алдап кетишкен. Мени да алдай беришет. Келиним. Мен ушул тосту экөөбүздүн каалоолорубуз орундалышы үчүн алгым келет. Сенин күткөнүң да, менин күткөнүм да орундалсын. Келиним. Чөйчөгүң жок болсо да колуңду тийгизип койбойсуңбу? Кел. Gelinim, sen de bir de alıp koyayım. Ben içpeyim koy Kuat akke. İçesin. Çoң жигит болуп калбадыңбы? Мына 8 жылдан бери Айгүл келсе үйлөнөм деп отурасың. Айгүлүн келишин каалабайсыңбы? Каалаймын, Каалабасам олтурат белем. Анда ал иним. Мен бул тосту сенин Айгүлүн келсин деп, менин даражам көтөрүлүп, борборго башчы болуп барайын деп куйдум. Кел алып, ичпесең болбойт иним. Таштан аке, бул эмне кылганыңыз? Неге мынча шашып атам? Туруңузчу. Турчу ордуңа. Мени кыйнабачы балам эми, картайып калган энеңди. Айгүл, келбе. Ушунсеңиз келмек беле. Жүр дейм эми. Таштан аке, отуруңузчу, куртпаңызчы энемди. Келет, мен билем. Айгүл! Арыбаңыз. Gel. Жашыңызды билбейт экенмин. Сен десемби же сиз десемби? Анда айырмасы жок. Колуңдагы курал эмне деп аталат? Не? Чалгыбы? Кандай? Муну чалгы дейби? Ооба, эмне болду эле? Жок ушул, чалгы менен аю каршкыларды да чабып салганга болобу? Неге андай сүйлөп атасың? Жөн жай эле. Бул жер деген токой болсо, айлана тегеректе аю, карышкыр деген айбанаттар болсо. Эгер аларды чаап алсам, мен дагы бир чалгы алып алсамбы дегем да. Кимсиң билбедим, бирок ким болсоң дагы шаардан келгенин көрүнүп турат. Мен ал сөздөрдү жай гана сенин коопсуздугуң үчүн айткам. Охо, ошондойбу. Байкашымча бул жерде сенден башка кооптуу эч нерсе жок окшойт го. Бул эмне дегениң? 3 күн бою шаркыратмада коркутууга аракет кылдың. Анан көрүнүп калган соң, аю менен каршкырды ойлоп таптың. Сен эмне деп жатканыңды түшүнбөдүм го. Бирок мен күн сайын ошол жактан көрүп жатсаң, анда мен сен үчүн барган эмесмин ал жака. Мен сени кечээ көрдүм ал жерде. А мурдагы күнүчү? Айтпадымбы мен сен үчүн барган эмесмин деп. Анда эмнеге бардың эле? Мурдагы күнү, андан бир күн мурда. Мен күн сайын эле барып турам ал жака. А эмнеге? Сен андай нерселерди түшүнбөйсүң.
Байыркы заман. Төрттөн тоголукточубуз, монтип. Ушинтип эле. 4 курт батчу эле. Батпай анан жаштык да. Ай Таштан эке, кайда жөнөдүңүз кеч келгенде? Мега дөбөгө. Эмне бүгүн айт олуп калыптырбы? Унутуп кала жазган турбайм, бүгүн оюн болот да. Бүгүн айт алган күн да. Бүгүн ырдайбыз. Мен да ырдаймын. Эмне, биз барбай калабызбы? Баралыбы? Жок. Барсаңар барып келгиле. Ушундай жаздын жарык айлуу түнү менен жаштык деген канимет да балдарым. Барып келгиле айлаан айындарым. Жүргүлө кеттик. Жакшынамы куш келипсиз аксыга, кадамыңыз куттуу болуп калса экен аксыда. Окшоп акем бакшыга, ай сүйлөйсүз кооптуга, кадамымды калтыргыдай не бар мага аксыда. Канар болуп бактына, жар болосуз жакшыга. Кезекти шаардан келген конокторго берсек, кандай дейсиңер? Белиңиз, кур чекен го кебиңиз, карындашым айтыңызчы кайдан болот элиңиз? Кыйытып сөз бекерин, ай сурап кайдан экеним, макул айтсам айтайынчы Кыргызстаным мекеним. Билген мындай дериңиз, бир экен го жерибиз. Аксы сиздин жериңиз, ай мен болом жериңиз. Тымызым жаркыраган жылдызым, жакын келген турбайбы жакшынакай жең кызым. Жылдыз деле эмесмин, ай жакын эмес дебесмин, жабышпаңыз сиз үчүн мен жөн гана бир элесмин. Колго түшкөн коюңдуңа кое берген оңобу, коюңузчу таекеси ошенткен да болобу. Сыпалыкты сактаган, сөз төркүнүм барктаган, адеп берген апа кеңиз эжем экен жакшы адам. Байкуш жүрүп билимдей, ай барсам алчу келиндей, тай жеңем да жакшы экен, ай сизди баккан желимдей. Канар болуп бактыңа, келин болчу жакшыга, ой таеке сеңсиребей болсоңузчу жакшына. Деп дилдедиң, сезе албай дилдегим, сага эмне маанилүүбү дилде эмес дилдегим. Мындан капа кимге ким ай болуу керек билбедим, сен десеңиз мен тарынбай, мени дейсиз дилдедиң. Айтпаганым батына, туйчу өзүң татына, туйган менен мен да тайке турам бир аз тартына. Карындашым жакшына, келин болчу аксыга, келин болсом ыраазы элем тайке сизди жакшыга. Ырдап бийлегенден да тажасаңар керек. Ак чөлмөк издеп келбейлиби? Ай түштөн ооп кетелекте. Кандай дейсиңер? Келчү өмүрдө ден соолук болсун. Бийкеш жалгыз калган го. Жалгыз калтырыппыз го, досу.
Biz ак çölmek izdep kelbeylibi? Balkim biz taap alarбыз. Мен ойногонду билбейт экенмин. Өзүм үйрөтүп коем, чоң кыз. Карасаң келесе олорду. Тийишип атышкан го. Sen ne? Каяка сен Бектемир? Жөн эле койчу. Ayıldık da sen ne? Азыр. Soğutmay durasın mı? Чоң кыз. Балдар ушундай. От души балдар. Жүр. Ак чөлмек издеп келебиз. Балдар. Ойногусу келбесе жөн эле койбойсуңарбы? Сен аралашпа. Биз сага аралашпайлы кой. Шер, ордуңду билчи. Эмне кыласың абийириңди кетирип? Sen 2 yıl şaharda жүрүp келип алып. Шаарлыктар менен бизге котормочу болойун деп турасыңбы? Айпан, мен сени... Эмне? Gözündagi, kancığındagi öldüm deyver. Ay kolum. Emne gereği var eli. Emne olsun abla sen ayıldaşların. Ertenge şu adamмын мен. Эгер мындай болушунга алабасаң, айылдагы тынч жашоонун бузгуң келбесе, анда эртең эмес бүгүн кет. Кеттим. Бирок сени сурабайм. Кет. Acar, emne oldu? Emne oldu sağa? Biri bir neme dedi sağa? Şerakelerbi, özüm elem oyun julu olam men alar. Emne oldu anan? Kim emne dedi aytsaң? Өздөрү мушташып кетишти. Бектемир сага болушуп тигилерди урган турбайбы? Өздөрүнө жараша. Аздык кылат бул дагаларга. Неге ыйлайсың? Деге иш жериң эч нерсе болгон жокпу? Ыйлагачы. Мындайлар эч нерсе эмес го, дос. Ушуга да ыйлай бересиңби? Ыйлагачы, болдучу. Негизи Бектемир жакшы эле бала эле. Мынтип урушканын мектеп кезден бери бир да көрө элекмин. Бир болсо Ажарды бир көрүп жактырып калган го? Кайдагын айтпачы. Не чында? Өзүң деле көрдүң го, барар мен сени биринчи көрүп турса да кыйшаңдап сага ыргесе сунду. Жок, алайына гүлү менен сөзүп жүрө турбайбы? Ал биринчи жолу көрүп турган эмес болчу. Кандайча? Жанакы шаркыратмада шүмшүк ушул да. Бектемирби? Койчу. Ооба, ким аты? Бектемирби? Анан ошол Бектемир силерди аңдып коркутуп жүрүптүрбү? Ошону айтсаң, кечеде көрдүм, чөп чаап жүргөн экен. Чын, Дося.
анда сени чын эле сүйүп калган турбайбы? Айта бербечи эми. Анткени ал бекерден бекер бирөөгө монтип тийише бербейт. Мен аны жакшы билем го. Жакшы болсо сүйлөшкөн кызы бар туруп, көрүнгөн кыздын артына жүрмөк беле. Чын. Азыр да көрдүң го. Ошончо элдин арасында Айнагүлдү таштап чалгыз. Кете бериптир го байкушту. Силер билбейсиңер да мунун баянын. Эмнени? Атам деле айылда токойчу болуп иштейт. Токойчу де ата жолун жолдойн деген турбайсыңбы? Буйрса. Үй барбы бул жакта, же квартирада эле турасыңбы? Бул жакта жатаканада эле турабыз. Машиначы? Машина деле жок эле. Анда кайсыл абалыңа достошуп жүрөсүң кызым менен? Мен билбеген экем. Эмнени? Бирөөнүн кызына үйлөнүү аркылуу бутка туруп алууну көздөп жүрөсүңбү? Жок. Мен бул жерге үйлөнөйүн деп келген жокмун. Анан эмне деп келдиң? Кызымды сурабасаң, машинамды сурап келдиңби? Же айылдагы токойчу атаң менен апаңа шаардагы үй керек болуп жатабы? Үйүмдү бошотуп бер деп келдиңби? Ата! Кир ары көзүмө көрүнбөй. Кир ары. Бирден сөз тыңшабай. Кир калмасаң. Аралашпа мен сүйлөшкөндө. Көрдүм сени тандап жетелеп келгениңди. Тукум курут болгонсуп тапкан экенсиң кайдаганы. Мен жөнүндө эмне деп айтсаңыз айта бериңиз. Бирок атам менен апама эч качан тил тийгизбеңиз, суранам. Ары жок, намыстан коет тимеле. Өзү билем кимди эмне деп сүйлөгөндү. Кызымдын тегерени экинчи көрбөйүн оролошконуңду. Балбасы өкүнүп каласың төрөлгөнүңө. Кабатыр албаңыз. Эми жалынсаңыз да көрбөйсүз менин кызыңыздын жанын. Эмне? Ал кызды өтө катуу сүйгөн окшойт. Окуусун да, жумушун да таштап салып, айылга келген соң 3 айдан ашык ордунан тура албай жатып калган байкуш. Ошондо Айнагүл дос катары эле жанында жүрүп, 1 жылдан кийин жигитим болот деп чыкты. Кыз жигит экенин Айнагүлдүн өзү айткан эле болбосо, чын жа калп экени деле белгисиз. Бала, тур. Тур. Теги Шамырда досуң көчөдө чакырып жатат. Келсе кире өлбөйбү? Кирбейм дейт. Чай койдуңбу? Макул, аз чыгам. Растайм азыр. Кел Айнагүл. Сен ким? Ажар белең? О, Айнагүл, кел. Сен шаарыңа кете турган оюң барбыз? Ооба. Неге мынтип сүйлөп жатасың? Эмне болду анчалык? Сен Бектемирдин кандай адам экенин билбейсиң. Айнагүл, кызганганга кажет жок. Кечинде аксанбай эле кой. Мен көрүп турдум баарын. Эмне болуп атасың? Кечинде эмне болгонун элдин баары эле көрбөдүбү? Сен аралашпа. Шунун баарына сен күнөөлүүсүң. Муну шаардан эстип келбегениңде болбойт болчу шунун баары. Айнагүл, кечирип кой. Мен такыр күнөөлүү эмесмин. Анан жада болсо Бектемирге менде эч кандай. Сен шаардыксың. Мына сенин айыбың. Сен аны эмеле айыгып аткан жаратын сыйрып, ага туз сеп, аны азаптап атасың. Мен аны жаратын билбейм. Сен билбейсиң. Мен аны адам катарына кайтарыш үчүн эмне гана кылган жокмун? Айнагүл, менин эч кандай силерге тиешим жок. Ал өзүңөрдүн ишиңер. Тиешең жок болсо шаарыңа кет. Айнагүл, өзүңдү бас. Аралашпа. Мен силерден сурап кетемби? Башка сөзүм жок. Аябай эле коркутуп жибердиң го. Эмне ойлойсуң? Күнөө сенде эмес экенин баарыбыз билебиз го. Ойлобойчу. Жинди болуп калдың бе? Не болду сага? Кыздеке. Ушундай ит белең. Түшүндүрүп сүйлөчү. Ит экенсиң. Ой, өлтүрдү. Мушташып жатышат, ой, карабайсызбы, өлтүрдү го. Айнагүлгө болгон сүйүүмө сен үчүн досу болгон үчүн кечпедимби? Мен аны сенден сураган эмесмин. Мушташып жатышабы? Мушташып атышпайбы, чыкпайсызбы? Отур бул жака кел жеребей. Отур сен дагы. Отурам, баламды сабап атышса, өлтүргөн атышпайбы. Өлбөйт. Өлтүрө албайт. Экөө бири-бирин. Экөө эркекче сүйлөшүп алышсыз.
чоңайып калган балага болушпайт. Энеси болушчактын баласы ыйлак детилип ана. Сени деп досум болгону үчүн кечкем. Бир келип кетүү шарты курчакты деп. Ошол челдин алдында аны шермендей кылдың. Кечир. Ушундай болуп калды. Жаным, карачы, кандай гана керемет. Келечекте биздин балдарыбыз дагы ушундай аруу, таза, сүйүктүү болсо экен, Сураныч, жаным дегенге бир аз шашпай туралычы. Эмнеге? Эмне үчүн? Муну менен эмне? Кечир, сен менен туура эмес түшүнүп алдым. Андай эмес. Болгону ата-энелерибиз баталарын беришип баш кошмоюнча, андай сөздөргө бир аз эртерээк деп ойлоймун. Албетте. Демек, ата-энелерибиз ыраазы болушса эле, сен дагы ыраазы турбайсыңбы? Ананчы. Атам апамдын макулдугу бул менин макулдугум. Анда мен ата-энемди камын кыла дейин. Бүгүн кечинде силердикине баралы. Бүгүн элеби? Эмне мынча шашылып? Жакшылыктардын эрте болгону жакшы эмеспи? Азыр ажарда айылда болчу да. Ансыз кандай болор экен? Сонун болот. Анын келишине күтүлбөгөн белек болот. Колуң көтөр. Кыймылда. Кимсиң? Азыр ат салам. Мен жакшы адаммын. Атпаңызчы? Атам. Бул жака кимге келдиң? Бектемир кече ушул жерде чөп чаап жаткан. Бектемир акеме келдиңизби? Саламатсызбы? Саламатчылык. Ата, карасаңыз, Бектемир акеме келиптир. Кел кызым, Бектемир үйдө жок бекен. Мен мындай эле өтүп баратып, ушул жерде болсо учураша кетейин дегем. Кече чөп чаап жатканын көрдүм эле. Чөп чаап атканда. Бүгүн эмнегедир келе элек го. Кел отур, кел агай. Кел. Кел отур агай, кел эле. Айылга келген конок кыздардан окшосуң, кызым? Мурдатан келгениңди эстеп алып турам. Ооба, Сурма ишинин үйүнө каникулга келгенбиз. Сурмененин небере кызы, дос кызы менен шаардан келиптир деп жаткан. Демек ошол кызы сен турбайсыңбы? Ооба, өзүбүз да доспуз, аталарыбыз да дос биздей кезинен. Жакшы. Атаң Сабырдын досу болсо биз тааныйбызбы? Мурдатан келип жүрөбү? Жаш кезинде көп келчү экен. Таанысызбы билбейм. Аты Автандил. Автандилдин кызы турбайсыңбы? Ооба, тааный турбайсызбы? Тааныйм. Атаң бул сенде убагында көп келет балчы бул жака. Атаң жакшы адам. Акем келди, тигине. Келдиңби балам? Келдим. Сен эмне кылып жүрөсүң бул жакта? Мен түнкү. Бул эмне дегениң? Адам бажырга адам келет да. Эгер рахмат айтуу үчүн келген болсоң, анда рахматың өзүңө буйрусун. Мен эмне кылдым? Мен артыман аңда, шаарга кетчи. Тат болду. Кайт кызым. О кызым. Сен адам болсун деп шаарга үмүт менен окууга жиберсем, сен айбан болуп келген экенсиң. Акмак десе.
Кечир. Мен сени ыйлатайын деген эмесмин. Кече айткан сөздөрүңдү эстеп, бүгүн да ушинтеби деп корккон биринчи муш көтөрөт болдум окшойт. Билем. Сен бул жерден айдаганга кел. Жигит деп айтканга эч кандай акым жок. Эмне үчүн? Мен эмне жамандык кылдым силердин айлыңарга келип? Барыңар эле шаарыңа кет дейсиңер. Менин күнөөм эмнеде? Сенде эч кандай күнөө жок. Анда эмнеге? Кечир бүт бар үчүн. Бүт бар үчүн кечир. Уксаңар ошо? Бу силердин кызыңардын колун менин уулума сурап келдик эле. Экөөнү баш коштуруп, силер менен куда сөөк бололу деп келип калдык алдыңарга. Кандай дейсиңер? Кандай болор экен? Кыз өзү эмне дер экен? Өзү да кашайып, айылда каникулдап жүрдү эле. Анын үстүнө эжесин да турмушка алигиче бере элекпиз. Жок, апаке. Сиз туура эмес түшүнүп калдыңыз окшойт. Биз Айчыр-экөө келгенбиз. Кандайча? Ажар экөөбүз жон гана ага карындаш катары мамиле кылчубуз. Хушу балам, силердин үйүңөргө аябай байланып калган окшойт. Бирөөсүн балдыз карындаш кылып, экинчисин келинчек кылып алсамбы деп жүргөн турбайбы? Түшүнүктүү. Макул. Эми заманды өзүңүздөр жакшы түшүнөсүздөр да. Кыздан бирөө сурап көрөлү, анан кебизди ошого жараша уланталы. Апасы, кызыңа кеп салчы, эмне дер экен? Макул. Ай, бул эмне отуруш? Жинди болуп калдыңбы, кызым? Билесиңби булардын эмне деп келишкенин? Билем. Билет элең? Кабатыр болбоңуз, бул сиз ойлогон нерсе эмес. Дагы эмне деп ойлойм? Билет элең го бул баланын бир тууганың менен. Айтпадымбы, апа? Дагы эмне деп жатышат? Сенин ыраазычылыгыңды сурап жатышат, кызым. Чыгып отура бериңиз. Жоопту өзүм чыгып беремин. Бул эмне дегениң? Шерменде кыласың го бизди. Ушунча кылганың азбы? Дагы бир отоло башыбызды жер. Апа, мага ишениңизчи. Айтпадымбы, баары бир ишенбейсиң деп. Сен өзүң ишенесиң бул сөзүңө? Ананчы. Укмушко Пушкиндин алтын балыгындай болуп. Алланын сыноосу экен да. Балыктан тилейсиңби, жеменденби дегенсип. Албетте биздин айлели мындайды жакшы түшүнөт. Анда ал балыкты кармаймын деп торжайган адам башка аялдан го, Жок. Тилекке каршы ал кар өзгөйдө эле өзүбүздүн эле айылдан. Алда бул айылдан болсо, ага эмне жетпейт? Бул жашоодо адам баласы эмнелерди гана каалабайт дейсиң. Демек, менин жообумду күтүп жаткан турбайсыздарбы? Ооба да. Ооба. Сен көңөр эми эмне айтсаңар, биз баарына макулбуз. Кел отур. Кел. Жок, отура берсин. Менин жообум мындай. Жок. Эч качан. Кандайча? Ал эмне дегениң, кызым? Эмне үчүн? Силерден да убара кылып келтиргеним үчүн кечирим сурайм. Мындай кылбасам болбойт болчу. Уулуңуздардын ким экенин билбесеңиздер, эртеңки күнү катуу өкүнүп калышыңыздар мүмкүн. Айчүрөк. Уулубуз кандай экен? Эмнени айтып жатасың, кызым? Уулуңуздар Нурдан Баатыр мен билген эркектердин арасында эң кара көзгөй,
жана намысы жок. Айчүрөк, оозуңа карап сүйлө. Болбосо Сен унчпай турчу. Жакшы билесиздер, биздин үйдө эркек бала жок. Нурдан Баатыр болсо, атама күйөө бала болуу аркылуу атамдын бизнесине ээлик кылууну көздөйт. Бул доомат. Оозуңду жаап тур дедим мен сага. Сүйлө кызым. Сүйлө. Далилдеп беремин. Нурдан атамдын колунда иштеп баштаганда мен чет элде болчумун. Бул арам ою ошондо жаралып, ала дегенде сиңдим Ажардын башын айландырып баштаган. Башын айландырып, анын сүйүүсүнө да жете алган. Мына эми үйлөнүп, өз максатыма жетем деп турган кезде мен кайра келип, Нурдан Баатырдын бардык пландарын бузуусуна себепкер болдум. Айрыкча эң негизги экөөнү. Биринчиден, мен турмушка чыкмайынча, бул сиңдим Ажарга үйлөнө албайт болчу. Анткени сиңдим мени өтө катуу сыйлайт. Экинчиден болсо, бул үйлөнгөн күндө да мен муну максатына жеткире койбойт элем. Анткени мен ушул жаатта билим алып келдим. Өзүн акылдуу сезген уулуңар максатына баары бир жетем деп бел байлаган экен. Өз планын өзгөртүп, бир ок менен эки тосукту бирдей алып таштоону көздөдү. Менин башымды айландырып бети жок. Уялбай келип мага сүйүүсүн билдирди. Нурдан, сен мен билген намысы жок адамдардын да эң жаманы сенсиң. Мен сага турмушка чыгууга ары турсун. Сендейлерди жек көрөм. Жылаан десе. Мен бүркүттүн баласын бапестеп таптап жүрөм десе. Сени менен анан сүйлөшөм. Кечир Автандил. Тынчыгарды алган эмес үчүн. Кабатыр болбосоңуздар, эми жаштар да. Кечирип коюңуздарчы. Мындай нерсе оюбузда деле жок болчу. Биз жакшы ой менен эле келдик эле. Мындай нерсе оюбузга деле келген жок. Акымак. Апа. Апа деме мени. Күнү келип, жооп бересиң сен бүт баарына. Алгач биринчи сен бүтүп алчы. Айчүрөк. Кош. Кандайсың ташта? Жакшы. Өзүң кандай? Мен жаман Не болду анчалык? Жададым барды. Мен да сагышып бир адамды сүйгүм келет. Жандап басып жанында жүргүм келет. Сүйдө анда. Кимди сүйөм Толтурого. Ким? Балдарбы? О. Ким бар мисалы? Ким гана айтчы? Бектемир бар. Жок. Анти шаардан келген кыз менен Айнагүл талашып, биринин этин бири жеп атса, мага эмне бар алардын арасында кыпчылык? Шамырзачы. Ал Шамырза Айнагүл Бектемирге жетпей калгандан пайдаланып, Айнагүл менен жүрүп атат азыр. Шээрде эле барго? Жок, ал алкашта. Аны мен уруп атып өлтүрүп коем 2 күндө. Айбекчи. Айбегиң ал мени көргөндө миңге коюп алып, качып айланып өтөт да. Кабылчы. Кабыл үйлөнгөн ғой. Үйлөнгөн Алтын да болбойт, кызга окшош. Шакен да менден коркуп качат. Өзү былтыртан бери эле ыйлабай калды мени көргөндө. Эми айылда бир эле жан болот калат экен да. Бой узун, жакшынакай, мындай жигитке окшош да. Ал сенден кичинекей ғой, Ооба денең. Бирок чоң болгондо деле мени карабайт болчу. Кенже. Сен деле жакшынакайсың го? Койчу. Чындаппы? Өзү ушу сен Айгүлдү сүйбөгөндө мен сага эле тийип алмак экенмин да. Чындаппы? Ооба да. Анан сен мага тийип алып эркекмин деп урбайсыңбы? Жок, мен деле кызмын.
Сага тийсем мен деле маантип жүрмөкмүн. Чындаппы? Кайра эле чындаппы дей бересиң, бир жолу айтып койсо. Чындаппы? Азыр дагы чындаппы десең урам. Мага үйлөнбөйм десең урам. Анан катынымсың деп урам десең дагы урам. Түшүндүңбү? Көрүшпөй калсак кош. Эртең го кайтаар күн. Ага чейин жолугабыз да. Рахмат баары үчүн. Арзыбайт. Келем го дагы. Сүйлөшөбүз да. Макул. Мен кирейин. Макул. Сөгүптүрмүн булугуп көз жашымды төгүптүрмүн билбестен сүйүң башка жан экенин бекерге кайгы мунга чөгүптүрмүн жылдарга алдангансың өтүптүрмүн жамгырга жалын болуп өчүптүрмүн жүзүнөн күн сүйбөгөн алсыз гүлдөй жашынып көлөкөдө өсүптүрмүн жазмышта оңгайланып солдорубуз жашоодо кайчылашып жолдорубуз жек көрүп кайрадан жактырышып жаңы эле кармашканда колдорубуз зар болдум бир көрүгөн караныңды зарыган билбем кайда кабарыңды заманым куруп сенсиз баратса да зордобойм билсең болду жагарыңды зар болдум бир көрүгөн караныңды зарыган билбем кайда кабарыңды заманым куруп сенсиз баратса да зордобойм билсең болду жагарыңды билсең болду жагарыңды ай ай ар убак сен жөнүндө ойлономун апкарып элесиңен тогономун ал тургай түшүмөңдө сени көрүп ак таңдан сени сурап ак таңдан сени сурап ак таңдан сени сурап ойгономун.
Качактан бу эмне эле болгон? Макул турсун айым. Айланайын десе. Энеке. Садаган болоюн. Жакшы жетип ал. Келип тургун. Сабаган бошогондо макулбу? Тез-тез келип тур. Жакшы жүрүңүз. Макул. Сагынам да силерди. Келип турам мен. Кагылып кетейин. Жакшы жетип ал, келип тур. Кетпегенге айла барбы? Ыйлабачы. Биз дагы келебиз да. Мен келбесем да жүйүк сөзсүз. Ооба, келип турушат, айланып кетейин. Келгиле балдарым, жол алдынан бата берип коеюн. Балдарым узун өмүрлүү болгула, бактылуу болгула, ден соолукта болгула, келечегиңер жакшы болсун, келем болсун, тилеген максатыңарга жеткиле. Жаратканым дайым силерди колдоп жүрсүн балдарым. Амин. Аллаху акбар. Баскым келбей жатканына караганда, эмне? Кетким келбей турабы? Кетпегенде эмне? Кеткин келбесе, кыла берди анда. Ким үчүн? Же эмне үчүн? Бир ооз басып келип кал дегенге да жарабаса. Кантип айта алсың? Өзүңдү ойлоп көрсөң, тигил узун тырмактарың менен эмне? Айыл келиндеринде жаңак тере аласыңбы? Же очокко от жагып, тамак жасап, нан жасап, жада калса уйсай албасаң. Анан ушунун баарын көрүп туруп, кантип айта алсың кал деп? Бир ооз эле кал деп айтканда, мен баарын кылмакмын. Тамагын да жасамакмын. Уюн да саап, нанын да жаап, жаңгагын да термекмин го. Жана жибе кечелер барго? Досу менен шаардан келген. Ошолор кайра кетиптир го? Эмнеге? Айлы түндө Айнагүл менен Ажар мушташып, чашташып, аябай шербенде болгон турбайбы? Анан неме? Ошогобу же башкагабы сур менен Айшенем чакырды эле. Айтып коерсиң, макул. Өзү ошону эле айтканы келме эле. Макул. Мен кеттим. Аяшыңа кандайсыз, жакшыбы? Чынара, кызым, кандай? Жакшыбы? Кудайга шүгүр. Шүгүрчүлүк. Чакырыптырсыз. Келдим эле. Олтур. Отуруңуз өзүңүз дагы. Бисмилла. Кана, амин. Тынчылык, аманчылык болсун. Аллаху акбар. Небере кызыңыз келди деп уктум эле. Кубанып калдыңызбы келип? Ооба. Небере кызым келип кубанып, бүгүн кайра окууларына кетишти. Бүгүн кайттыбы? Ооба, кайра кайтышты. Бир жакын досу менен келген эле, бүгүн кайра кайтышты бала. Ошол анан мен дагы сени ошол маселе боюнча чакырдым эле. Эмне деп айтышты да билбей турам. Айта бериңиз, кандай болсо деле. Эмесе Кала албаймын, жеңе. Мен мында кала албаймын. Акылың менен болчу Садага. Таш түшкөн жеринде оор. Жок, жеңеке, түшүнүңүзчү. Бүгүн шаарга кетмекпиз. Атайын мени алып кетүүгө келет болчу. Башыңа түшсө байтал жорго дейт. Жазмышка айла барбы? Эми өзүңдү колго ала алтыным. Биздин мамыр бала деле жаман балдардан эмес. Өзүң жакшы билесиң да. Жок, билбеймин. Билгим да келбейт. Суранамын, ушул жерден кетүүгө жардам бериңизчи. Кала албаймын. Койгут болсун. Бул жерден чыгылганга жардам. Айшене, алып кетиңизчи мени. Зордоп жатышат, суранам. Менин эле колуман келер иш болсочу, жазмышыңда ушул да бар беле. Билесиз го мен кимди сүйөрүмдү. Билгеним менен эмне кыла алат дейсиң? Уулум сени менен курдаш. Сен үчүн Аяшене болсом дагы бул жерге кече эле келип түшкөн сага окшош бир келинмин. Менин сөзүмдү ким угат дейсиң? Автан келдиби? Автан өзү келдиби? Анын айырмасы жок. Түшкөн жериңден оор болуп, коңгон багынган бакыт тапканга аракет кыл. Бактылуу бол, кызым. Жакшы тургула. Отуруп кетсеңиздер болот. Жакшы барыңыздар, Чай ичип кетсеңиздер болмок. Чынара!
Суу. Чынара, өзүңө келчи. Сүйбөй кагыр десе, жүрөктү түшүрмөй болдуң го. Мейли жардам берсем берейин. Мен барып, сүйгөнүң менен болжошомун. Ulan ne sizin? Siz menen anan söyleşin. Bala, düşünsöңүз Çıkal gözüme görünmeyin. Qanday düşünse olar. Ömür ake, Sürenap. Kireyge. Girmeydi mi? Seni jigit katarı bağlap, erkekçe taymaşıp жүрсün. Biröөнүн аялына көз айтып турганымды кандай түшүнөйүн? Biröөнүн аял боло элек. Айлиндики окул элек. Менин үйүмдө, менин көшөгөмдө отурган. Ömür ake, makul siz meni kalayın. Бирок жалгыз гана суран үчүн тийбеңизчи. Сенден эч ким сураган жок. Ömür ake, жалгыз суран үчүн. Алчыга, алыңды дагы издейсиң. Ömür ake, суран үчүн. Siz менен гана каламын. Тийбеңизчи. Кир дедим мен сени. Çınara, kir dedim. Ben seni var bu жерден алып кетем. Эч нерседен коркпо. Çınara, Çınara. Бас. Эр жигит жеңилинде эркекче мойындаш керек. Эр жигит кыздын жүрөгүн багындырыш керек. Ала качып албай. Бул таймаш эркекче болчу. Озуңган жеңмек. Сен эркекче жеңген жоксуң. Ошентип бир түндүн ичинде ал улуу сезим талкан болуп жокко чыккан. Улуу сезим, аруу махабат дегени кандан канга өтүп тукум кубалайбы билбейм. Бүгүн ошол сүйүп, күйүп, бири-бирине жетпей калган эки жаштын перзенттеринен мен так ошондой сүйүүнүн кайталанып жатканын байкап калдым. Ооба, ошол менин неберем менен келген кыз Автандилдин кызы. Сен өзүң ата-энеңдин тоскоолдугуна туруштук бере албай, мамырга турмушка чыгууга мажбур болдуң эле го балам. Эми болсо балдарыңардын бирге болуусуна эмне же ким тоскоол болуп жатканын түшүнбөй турам. Өзүң акылдуу жансың. Мамыр менен кеңешип көр. Биз үчүн эң негизгиси балдарыбыздын бакчысы эмеспи?
Алгысчы. Мен айылда. Кайдагы айыл? Эмне деп төрүп атасың? Билбестен сүйүң башка жан экенин. Алло, Жүйөк чач. Чоң энем жаңгакта койлуу айылда жашайт деп айтчу элең. Кел бул жолу көлгөнбүз. Эс алууга ошол жакка барабыз. Жамгырга жалын болуп өчүптүрмүн. Жүзүнөн күн сүйбөгөн алсыз гүлдөй. Жашынып көлөкөдө, жашынып көлөкөдө өсүптүрмүн. Жазмышта оңгай